КТРКнын коомдук макам алганы кыргыз радио программаларынын сапатын кандай өзгөртүп жатат? 2010 жылы биздин мурдагы мамлекеттик телерадио корпорациясы коомдук деген аталышка ээ болдук. Коомдук болгондон кийин биздин радиолорубузда дагы жаңылануу керек эле. Биз жаңылануунун эң эле негизги мисалы мурда иштеп келген Кабарлар радиосу бизде биринчи радио деген аталышка ээ болду дагы. 18 саат көлөмүндө элге маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Анын ичинде биз маалымат талдоо программаларын кеңейттик. Мурдагыдай бир тараптуу эмес, биз ошол маселени 2-3 тарап менен калыс чечип, эксперттердин пикири менен ушундай бир аналитикалык уктурууларга басым жасадык. Бул эл коомдун, биз ансыз эле элге кызмат кылабыз. Бирок ошону менен бирге коомдун дагы талабын бийликке жеткирип, биз бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө болгон функцияны да аткардык. Ошону менен бирге мамлекеттин бүтүндүүлүгү үчүн дагы кызмат кылдык десек болот. Тездик менен өзгөрүп жаткан жаңы доордо Кыргыз радиосу өзүнүн алдына кандай милдеттерди коюп жатат? Эми азыр журналистика деген, массалык маалымат каражаттары деген күн сайын өнүгүп атат, себеби коом өнүгүп атат да. Бул коомдун тармагы болгондон кийин ал сөзсүз элдин алдында, угармандардын алдында жүрүш керек да. Мына биздин тарыхыбыздан мурун биз бир эле радио болсок, мына бүгүн 5 радиолого чыгып атабыз. Ошол ар бир радионун өзүнүн багыты бар. Биз ошол биздин негизги максатыбыз, бизде бир да угарман четте калбаш керек. Кенедей баладан аксакал коракка чейин, алардын улутуна, алардын кесибине карабай, ошо бардык тармактагы, бардык курактагы адамдарды камтып, биз ошолорго мындайча айтканда эфир аркылуу азык беришибиз керек да. Анан бул Кыргыз радиосу өзүнүн салты бар, мурдатан бери калыптанып калган мектеби бар радио. Бирок ошону менен бирге биз азыр дүйнөлүк маалымат мейкиндигинде радиолор кандай жолдо баратат, кандай багытта баратат. Мына ошондон да артта калбай биз жаңыланып, улам өзгөрүп турууга да милдеттүүбүз. Мисалы үчүн биздин азыркы уктурууларыбыз менен мындан 30-40 жыл мурун, ал эмес ушу 10 жыл мурунку даярдаган уктурууларыбызда айырмы бар. Азыр коом ушунчалык тез темпте өнүгүп өсүп атат. Ошол сыяктуу биздин радиодо дагы ушунчалык тез темпте өнүгүүнү бизден талап кылып аткан сыяктуу биз күн сайын жаңыланып турушубуз керек деп ойлойм. Ошон үчүн бизде азыр мурда бир сеткалар бир түзүлгөн бойдон өзгөчө эмес. Биз азыр ушу сеткаларды дагы угармандардын талабы боюнча өзгөртүп турууга дуушар болуп атабыз. Ушул сиздин жообуңузга улай жаңы технологиялар өзгөрүп өнүгүп жаткан доордо радионун ролу кандай болот? Эми биздин элде чындыгын айтканда сөзгө маани берген, улуттук музыкага, биздин маданиятка маани берген элбиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, радионун ролу дагы биздин элде өзгөчө да. Анын үстүнө үнгө дагы биздин эл, мисалы үчүн ушул үн аркылуу кандай адамдардын аң сезимине таасир берсе болот. Ошондой чоң ролго ээ. Мисалы үчүн ошол радиодон адамдарды тарбиялап, коомдук пикирди пайда кылып, ошону менен бирге маалымат менен камсыз кылып, жана адабий музыкалык чыгармалар менен биз руханий азык берип тарбиялап атпайбызбы? Ошондой мисалы үчүн ал технология биздин шартыбызды гана оңдоп атат, иштөө мүмкүнчүлүгүбүздү оңдоп атат. Ал эми чыгармачылык мамилебиз, чыгармачылыкка болгон мамилебиз мурдатан калыптанып калган сыяктуу улана берет, бирок жаңыча талап менен, жаңыча көз караш менен. Мисалы үчүн азыр мына технологияларды айтып атабыз. Бизден азыр радионун кандай шартта болбосун, кайсы жерден болбосун түз чыкканга, аны ошол жерден түз алып бергенге биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп атат. Мына бүгүнкү өтө турган медиа форумду дагы биздин биринчи радионун угармандары түз эфир аркылуу угуп жатышат.